8 январ күнү каланын ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 25 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Анда Оштогу Абсамат Масалиев атындагы проспектисинде жайгашкан Цифровик аталышындагы уюлдук телефон сатуучу дүкөнүндө арыз ээси иштеп жаткан учурда кебетеси азиялык болгон 4 атол беттерине медициналык бет каптарын тагып киришип, зомбулук көрсөтүп дүкөндө сатыкта турган кымбат баалуу мобилдик телефондорду тоноп кетишкен. Милициянын кызматкерлери тарабынан Өзбекстандын 24, 19, 18 жана 21 жаштагы жарандары кармалды. Тинтүү жүргүзгөн учурда жанынан түрдүү үлгүдөгү уюлдук телефондор, бир даана бүктөмө бычак жана ПМ үлгүсүндөгү номери өчүрүлгөн тапанча табылган. Буюмдарга тийиштүү экспертизалар дайындалды. Шектүүлөр Андижан облусунан Ош шаарынын аймагына 7 январда чек арада мыйзамсыз өтүшүп, 8 январ күнү Цифровик дүкөнүнө каракчылыкка киришкенин жана Өзбекстанга кете турган ойлору болгонун билдиришкен. Белгисиз, беткапсыз атуулар кирип, ал жерде сатыкта турган бир канча баалуу телефондорду общий бардык баасы биригип 500 000 сомдук товарды күч колдонуп, зомбулук көрсөтүп, денесине залал келтирип, телефондорду көтөрүп, качып алып, белгисиз тарапка качып кеткендигин билдирген. Бул боюнча ыкчам топ жеринде чыгып, ал жердеги атайын далил буюмдар, андан сырткары ошол жерде видео көзөмөлдөрдү карап, ал жерде алышып, кылмыштын изин сүйө электе бул кылмышка тиешеси бар болуп, Өзбекстан Республикасынын 4 жараны 2002 жылкы, 1999 жылкы, 2000 жылкы, 96 жылкы балдар кармалып, аларга алгачкы сурак иште кармалып, тергөөгө камсыз болгон. Аларга тергөө кызматы тарабынан атайын алгачкы сурак иштерин жүргүзгөндө алар Өзбекстандан 7 январда келгенин, келип эле 8 январда ошол Цифровик дүкөнүнө кирип, телефондорду алганын мойнуна алган. Бүгүнкү күндө ал жерде далил буюм катары алардан ошол жерде жоголгон уюлдук телефондор баалуу, андан сырткары бир Макаров пистолетине окшогон номери өчүрүлгөн тапанча, андан сырткары бир бычак алынган. Бүгүнкү күндө ал боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын билдиктүү рейстирине 202 берене, тагыраак айтканда каракчылык беренеси менен катталып, бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Алар шектүү катары кармалгандар бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.